Аз жашаса да саз жашаган, бир нече мукамдуу ырсаптарын, унутулгус обондуу кайрыктарын калтырып кеткен. Залкар обончу жана аткаруучу Чубак Сатаевдин чыгармаларын кимдер гана билбейт. Бүгүнкү күндө кыргыз эл эле эмес, башка улуттун өкүлдөрү дагы агабыздын ырларына экинчи өмүр тартуулап келишет. Жакында эле Чубак Сатаев атындагы коомдук фонддо Залкар ырчы обончу Чубак Сатаевдин чыгармаларын мыкты аткарган ырчыларга республикалык сынак жарыялаган. Сынактан жеңип чыккан таланттардын катышуусундагы гала-концерт 23 октябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармонияда белгиленди. Жети Дубандан келген таланттар элдин сүйүктүү уулу. Бүткөн бою музыка болгон Чубак Сатаев атындагы сыйлыкты алыш үчүн ат салышып, өнөрлөрүн тартуулашты. Ушул дүйнө кең дүйнө да кең дүйнө, келеги кең дүйнө да кең дүйнө, кең болсо да булаган бирөөлөргө дүрөлөр, болуп жаткан кең дүйнө. Бирөө тапсам кайгыда, бирөө көрдү жыгалды, жаратканың бар болсо, бул дүйнөнү барына тең кылбайбы. Кыргызымда бата бар, бата билген ата бар, бата алган ер жигит элин коргоп жосайса, шер жигитте даңкалар. Элин коргоп жосайган манас алган ак бата, Кыргызымдан бата алган Чыңгыз чыкты даңканай. Наристүнү жамылып адам келсе арага, жакшы тилек жакшы үмүт агарнайбыз ак бата, бата ак бата, эл
Akın деген sözümde ananayım, ay ananayım. Akan boş benim de samağanım, ay samağanım. Uşu boyda tübörü kaldılar, senin ayın urmatsıydı tardılar, urmatsıydı tardılar, mağaradayım. Küçük kızı karındaşım sada bu, karındaşım sada bu, sada nasıl? Eki dalgırsın kıybay jür, elinde jürsün sıylay jür. Elinden uzak ben getsem, ermegimden sıylay jür. Yaşlı canım canına, oyunu gülüm canına, ağrıgısı aygaşım, ağrılaşım darınma, darınma, darınma. Hoş bul eni sarınma, 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 konuşkunca sarınma. Akbayadı dereke, dereke, usulü dereke, dereke, müdahale dereke, aklarından beri koy, akbatala gele koy, haylanayın, 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 dereke. Caramaza, 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 cal teken, cal teken, caramaza, caramaza, nayti bitke sal teken, sal teken, sal teken, digite, tırrızının bazake, sal teken, digite, tırrızının bazake. Таланттарды электен өткөргөн Калыстар тобунун мүчөсү, Кыргыз Республикасынын эл артисти Саламат Садыкова, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Алтынбек Сапаралиев, композитор Исрадин Аманбаев жана коомдук ишмер Беккул Кыдыков менен Чубак Сатаевдин уулу Ырчы Кубаныс Сатаевдер болушту. Алып баруучулук милдетти Айбек Асанбек уулу аркалады. Жана ошондой эле бул жерде бүгүн супер инфо маалыматты колдоого жардам көргөзгөндүгү үчүн рахмат сиздерге дагы ыраазычылык билдиребиз. Кыргызымдын чубагы обондордун булагы дегендей, айтылуу обончунун ырларын аткарган сынактын катышуучулары жана атактуу ырчылар менен Казакстандан келген Дархан Дүйсөнов конок катарында ырдап кетишти. Сахнага калай шыкканды кичкене гана айтып өтейин. Алгаш сахнага шыкканынын бирде-бир себеби осы кыргыз элинин агамыз, бейгемиз Чубак Сатаевдин Кара көз атты тамаша әсем әнімен үлкен жарық сахнаны көрген азаматтың. Şuraya
Güldüm o, güldüm o, güldüm o, süymeyince desem dile. Duydurgun, duydurgun, ay güzelim yenile. Kıyamla bakıpla gülüp salga bana candı. Ay canım. Balday sözüm, kara gözüm, bir yüzümde var ele. Yüreğimde bir var ekenim bilmedim canım. Yüreğimde bir var Ay uşul sen geybergenimsin. Men üçün sen kança kaygı çegensin. Men giderdi betten öpüp kucakta. Kağılayın kar aldım ay hayratlı bol deginsin. Altınım benim, cırgalın bergin. Men getirdi bitten öpüp kucakta. Kağılayın kar aldım ay hayratlı bol deginsin. Жоргодон жорго чыкса төрт аягы тыбырайт, чеченден чечен чыкса оозу мурду кыбырайт дегендей. Сынакка катышып жаткан таланттардын мыктысын тандоого убакыт келип жетип, кара кылдык как жарган калыстар тобунун чечими менен кытайлык кыргыз Кубандык Жасым уулу баш байгеге коюлган 30 000 сомду утуп алды. Жалпы байге фонду 100 000 сом болуп, биринчи орунду алган талантка 20 000, экинчи орунга 25 000 эки адамга, үчүнчү орунга 20 000 сом эки адамга акчалай сыйлык жана мактоо баракчалары тапшырылды. Өткөндөрдү эскербесең, тирүүлөрдүн иши оңолбойт деген сөз бар. Айрыкча чыгармачылык адамдарды эскерип турган бул абдан эл үчүн дагы, туугандар үчүн дагы, айрыкча анын урпактары үчүн дагы абдан чоң нерсе. Мына ушул атасын чыгармаларын элге жайылтып, экинчи өмүрүн берип, ушундай бир мааниде фонд уюштуруп, мына уулубуз Кубаныч ушундай ишти баштаган экен. Кубанычка биз да абдан ыраазы болуп атабыз. Бүгүнкү күндө бир эле Чубак Сатаевдин ырларын аккордеон комуз менен ырдап сиздерге тартууласа, эмдеги жылдан баштап биз ойлоп атабыз, ошо Чубак Сатаевдин ырларын керек болсо ар кандай аспаптарды иштеп чыгуу, ар кандай бир чоң жанрларды иштеп чыгуу, ошол максаттарда бир көздөп атабыз. Менимче ошондой болсо керек деп ойлоп атам. Пендечилик кетирбейли, бир мындай бир арамзалыкты жасабайлы деген адамдарга ошол менин Кудамдын жүрөгүндө дайым ошол түрүүсүндө ошол көрпендечиликке кап деп ичинде өкүнгөнү байкалат да. Бирок ошондо да гүр шар этип жанагынтип Арманайдан баштап туруп кең дүйнөнү бизге насыяттап, осуяттап калтырып кеткени бул керемет биздин байлыгыбыз деп айтар элем. Бир гана өкүнө турган нерсе Чубак жапжаш кетип калды да. Эгерде ушул убакка чейин болчу болсо, мындан дагы көбүрөөк, мындан да орчундуу сонун ырларды чыгармак. Мына азыркы доорго келип турган ырлары жана эне тилин эле өзүңөр байкадыңар. Анан жанакы ак бата. Бизге азыр ушул тилибиз менен гана бирөөбүзгө бата гана жетишпей атат. Ушул бата болсо, эне тилибиз болсо, кылымды караткан кыргыз элибиз деле алдыга кете беребиз. Ушу атабызды эстегенде ушу кичинекей кезимдеги ушу айыл эсиме түшөт да. Айылда айылдык клубда иштеп жүргөнү, ушу велосипед тээп, жумушка барып, жумуштан келип, анан колхозго иштеп, ушундай мээнеткеч адам эле да. Ошо мээнети жанып, кийин баягы кыргыз элине таанымал болду. Ушу Арманай деген ыр менен. Бир чыкканда ушул шар чыкты да. Жалт этип жалындай болуп, ушундай жылдыз жанды.
Кудайга шүгүр ушу кыргыз эли бар экен, ыр көрөрмандар бар экен. Кыргыз эле эмес, казак, түрк, өзбек элине чейин популярдуу болуп атат ырлары. Баары ырдап атат. Кудайга тобо дейм. Бул сынактын максаты ушу Чубак Сатаевдин ырларын пропагандалоо биринчи максаты. Анан кийинки максаты ушу элдин ичиндеги таланттарды элге алып чыгуу. Мисалы бүгүн конкурста ырдаган инсандардын баары эл тааныбаган ырчылар. Буюрса мына сиздердин жардамыңыздар менен, ушу телевидение, сайттардын жардамы менен элге таанылып көрүнүп атат. Ким билет, булар дагы эртең ушу атам сыяктуу залкар, оончу, аткаруучу болуп чыгат. Ошон үчүн элдик таланттарды колдоо максатында уюштуруп атабыз. Кудайга шүгүр, эл колдоп жакшы өттү. Жүрөктөн чыккан ыр жүрөккө жетет дегендей. Чубак Сатаевдин ар бир чыгармасы элдин жүрөгүнөн түнөк таап, мындан арда аткарыла берет.